Жалал Абад облусунун Сузак районунда аскер адамдары киргизилди. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирип, видеону Спутник Кыргызстан агенттигине жарыялаган. Кадрлардан районго кирип бара жаткан жерден аскер кызматкерлерин көрүүгө болот. Өзгөчө кырдаал режимине байланыштуу коомдук тартипти сактоо өзгөчө маанилүү мамлекеттик жана стратегиялык объектилерди, ошондой эле калктын жашоо турмушун камсыздаган объектилерди коргоо, унаалардын ишин көзөмөлдөө күчөтүлдү. Ошондой эле эл көп чогула турган объектилердин ишмердүүлүгү токтотулду. Ал эми коменданттык саат киргизүү тууралуу азырынча айтыла элек. Сузакча карантин полный, орта жака чейин тосуп коюшкан. Бүтпөй жок. Урматтуу мекендештерим, Бул арада Сооронбай Жээнбеков бүгүн 18 мартта кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анда дүйнөлүк коомчулук менен бирге биз дагы коронавируска каршы күрөшүү үчүн орчунду сыноого туш келдик деп айтылат. Президент бардык адамдарды тартипти катуу сактоого чакырат. Зарылдыгы жок болсо үйдөн чыкпай, башкалар менен жолугууну максималдуу түрдө кыскартуу зарыл деди. урматтуу мекендештерим, дүйнөлүк коомчулук менен бирге биз дагы коронавируска каршы күрөшүү үчүн орчунду сыноого туш келдик. Тилекке каршы биздин өлкөбүздө да бул илдетти жуктурган адамдар аныкталды. Мындай кырдаалда мамлекеттин эң башкы милдети жалпы элибиздин саламаттыгын сактоо. Азыркы учурда өлкөдөгү медициналык кырдаал толук бойдон көзөмөлдө турат. Дарыгерлерибиз тиешелүү даярдыктан өткөн. Бул илдеттен кандай дарылоо керектигин билишет. Учурда мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтин жана элдин чогуу аракети талап кылынат. Мен баарыңыздарды тартипти катуу сактоого чакырам. Жалал Абад облусунун Сузак районунун администрация башчысы Сермекбай Омошов жергиликтүү калкка кайрылуу жасап, дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Кайрылуунун видеосу Facebook баракчасына жарыяланган. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан берилген бардык талаптарды аткарып, гигиенаны сактасак, мунун баарын жеңебиз деди ал. Карантин объявить этилет, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар учуру киргизилди. Мына өзгөчө кырдаалдар учурунда эч кандай кооптонууга негиз жок. Өзүңүздөр медицина тараптан берилип аткан бардык маалыматтарды, гигиеналар таза сактасаңыздар, Кудай буйрса буну баарын жеңебиз. Эч кандай кооптонууга негиз жок. Продуктта бардык жерибизде запастары жетиштүү. Ошондуктан киргизилген учурдун бардыгын мыйзам чегинде иш жүргүзүүчүлөргө талап кылам. 13 мартка карата Сауд Аравиясынан жалпысынан 651 адам Кыргыз өлкөсүнө келген. Алар кичи ажылык зыяратынан келгенин Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Тагыраагы Манас аэропортуна 290 адам, Ош аэропортуна 300гө чукул адам келген. Кичи ажылыкка барып келген кыргызстандыктардын ичинен Жалал Абад облусунун 51, Ысык Көл облусунан 15, Баткен облусунан 8 кишинин тек жайы аныкталып, булардын ичинен 60 адам коронавируска текшерүү үчүн облустардын аймактарындагы ооруканаларга жаткырылды. Бул арада Казакстандын аэропортунда Индиянын Дели шаарынан кайтып келген 19 кыргыз жараны чыга албай турат. Тагыраагы аларды чыгарбай жатышат. Анткени Казакстан чек арасын чет өлкөлүктөр үчүн жаап салган. Ошондой эле Казакстан аркылуу кайтууну пландаган башка туристтер дагы күтүп турат. Тышкы иштер министрлиги тарабынан казак тарап менен биздин мекендештерибизди алып чыгып кетүү жөнүндө макулдашууларга жетишилген. Алар үчүн трансфер уюштурулмакчы. COVID-2019 коронавирусу толкун сымал жайылып, дүйнө жүзү дагы 2 жыл күрөшөт. Бул туурасында Германиядагы Роберт Кох институтунун президенти Лотар Виллер билдирген. Маалыматка ылайык, вирустун мөөнөтү качан ганага каршы вакцина иштелип чыкканда токтойт. Ага чейин пандемия толкун сымал жайыла бермекчи. Ал эми бул вирус адамга жукканда аны көтөрүүчү иммунитеттин жогору болушу өтө маанилүү экендигин баса белгиледи. Эске сала кетсек, вирус күч алып жаткан өлкөлөр боюнча Германия 1А категориясына кирген. Коронавирус коркунучунан улам чайкоочулук кылып, бет каптарды кымбат баада саткан дарыканалар боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Мекеменин маалыматына караганда, Бишкектеги бир нече дарыканада атайын рейд уюштурулган. Бет каптын бир даанасы 15 сомдон 50 сомго чейин сатылып жаткандыгы аныкталды. 15 мартта өкмөт атайын буйрук чыгарган. Бир колго 3төн ашык эмес бет кап сатуу баасын 10 сомдон жогорулатпоо тууралуу талап койгон. Рейдтин жыйынтыгы менен ар бир дарыканадагы факт боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин монополисттик аракеттер же атаандаштыкты чектөө негизинде кылмыш иши козголот.